Саламатсыңар балдар. Андемесе биз бүгүн кайрадан кыргыз тили сабагын улантмакчыбыз. Балдар, саламатсыңарбы? Аба ырайынын өзгөрүсү силерге кандай таасирин берди? Үшүгөн жокпузбу? Үйлөр жылуубу? Кышка даярдык кандай? Келгиле. Ош муниципалдык жылуулук башкармалыгына сууктун эрте түшүп калгандыгына байланыштуу жылуулукту эртерээк берүүсүн суранып арыз жазалы. Арыз жазууну билебизби? Өткөн жылда арыз жазууну силер менен өздөштүргөндүгүздү эске салгыла. Реквизитти карайбыз балдар. Реквизиттерди чечмеленишин дагы бул жака тиркедим. Демек, эгерде арыз жазууда эске алынуучу жерлерди толуктоо үчүн бул реквизиттерди пайдалансаңар болот. Реквизиттер менен жакындан таанышып чыккыла. Арыз жазууда эмнелер көрсөтүлгөнү жөнүндө маалыматтарды алып эске түшүргүлө. Демек, күндөлүк турмушубузда кеңири пайдаланууга туура келген иш кагаздарынын бири бул арыз. Ошондуктан мындай иш кагаздарын мындан сырткары арыз, түшүнүк кат, тил кат, ишеним кат, тактама, мүнөздөмө, өмүр баян, кулактандыруу, чакыруу кат жана башка иш кагаздары булар расмий эмес иш кагаздарынын тобуна кирет. Демек, булар күндөлүк турмушубузда кеңири пайдаланылган иш кагаздарынын бири. Балдар, демек бүгүнкү сабагыбызда биз дагы турмушубузда иш кагаздары менен кандай иштеш керек, иш кагаздарды кантип жазуунун тартиби, эрежелери менен таанышабыз. Анан алган маалыматтарыбызды өз турмушубузда кеңири пайдаланып, турмушта иш кагаздарын так, даана жаза билген билимдүү жаштардан болууга багыт алабыз. Бул жерде Тилгаттын үлгүсү көрсөтүлдү. Тилгатта мен Бекташев Талантбек Изатилаевич кашанын ичинде анын ал адамга байланышкан дареги, документтеринин бардыгы көрсөтүлгөн. Бул тилгат Алиев Нурлан Азатовичке берилет. 2011 жылдын 20 майында Алиев мага 20 000 сом өлчөмүндө карызга акчалай каражат берди. Мен бул карызды 2011 жылдын 20 июнунда кайра кайтарып берүүгө милдеттенем. Ушул тилгат өз колу менен жазылды деп ай, күнү, жылы көрсөтүлүп, ошол тилгат берүүчүнүн колу коюлуп, фамилия, аты, жөнү көрсөтүлөт. Демек, тилгат башка кишиден, мекемеден бир нерсе алгандыгын күбөлөндүрүү үчүн жазылган кат болуп эсептелинген иш кагазы. Тилгатта эмнелер эске алынышы керек? Тилгатта төмөндөгүлөр эске алынат. Тилгатты жазган адамдын аты, жөнү толук, буюм алган мекеменин так аталышы, аны берген кишинин аты, жөнү, алган буюмдарынын аталышы. Андан кийин ошол алган буюмдардын аталышы саны, цифра менен дагы, сөз менен дагы жазылат. Кол коюлуп, ай, күнү, жылы көрсөтүлөт. Тилгат түзүлүшү жагынан жөнөкөй жана татаал болуп экиге бөлүнөт. Тилгаттын да текст сыяктуу эле башталышы, өнүгүшү жана аякталышы болот. Балдар, тилгаттын түзүлүшү боюнча экиге бөлүнгөндүгүн, анан тилгат дагы текст сыяктуу башталышы, өнүгүшү, аякталыштан турарын эсиңерден чыгарбагыла. Анда бышыктоо үчүн 105 көнүгүүнү аткаралы. Баарыбыз китептеги үлгүгө салып, өз алдыбызча тилгат жазууга машыгалы. Эгерде балдар силер китептеги үлгүгө таянуу менен тилгатты жазып үйрөнгөн болсоңор, анда сөзсүз түрдө мугалимге жөнөтүүнү, кайрылууну унутпагыла. Жыйынтыктоо үчүн мен силерге бүгүн мен эмнени билдим жана өздөштүрдүм деген суроонун айланасында төмөндөгү класстерди толтургула. Тилгат деген эмне? Тилгаттын өзгөчөлүктөрү, анын колдонулуу чөйрөсү, түзүлүшү боюнча жана башка өзгөчөлүктөрүн эске алгыла. Үй тапшырма үчүн тилгаттын татаал түрүн өздөштүрүүгө машыгасыңар.
Биз жөнөкөй түрү менен тааныштык, силер татаал түрү менен өз алдынча изденип, үлгүлөргө таянуу менен татаал түрүндө тил кат жазып келебиз. Көңүл бургандыгыңарга чоң рахмат. Бул сабакта силер таанышкан маалыматтардын бардыгы ар бириңер үчүн турмушта керек экендигин эске салгыла. Көңүл бөлгөндүгүңөргө чоң